Бизде азыр таза суу приоритет болуп атпайбы? Мына эл аралык каржы институттарынан акчаларды тартып атканда, гранттарды, ошонун ичинен бюджеттин акчасын ушул таза сууга жумшап атканда, мына 44 айылдын тизмеси чыкты. Мен жакында Баткен облусунун Лейлек районунун жана чек аралаш Максат айылына барып келдим да. Урматтуу Көкүмбек Жумагулович, жанагы ошол жерде кошумча арка массивинен жанагы дюкер алып өтүп, Максат айылында 1800 гектар жерди суга суу менен камсыздап, ошол жерде элди кармоо дагы буга чейин козголгон билесиз. Жана сиз менен президент жолукканда дагы ушул жөнүндө сөз болгон. Бирок ошол азыр 2020-жылдын бюджетине кирдиби? Анткени ошол чек аралаш Максат айылынан көп жарандарыбыз мына көптөгөн социалдык проблемалар чечилбей, алардын башка жака көчүп кетип аткан себеби дагы ушунда. Ал жерде ошол бюджеттен акчаны бөлүп, суу чыгарып, ошол жерде элди мындай кармасак болмок да. Ошол 2020-жылы бюджетке акча кирдиби ушул боюнча Максат айылына? Бул стратегиялык өнүгүү программасында өзү 2020 жылга каралган. Биз долбоорун бизде даяр болгондо суммасы чоңураак болуп атат, 1 миллиард 900 болуп атат. Биз муну 3 этапка бөлүп атабыз. Биринчиси этабын башкы суу түйүнү менен Дюкерге чейинки участогун биз республикалык бюджетке коюп атабыз. Кулунду каналынын расширениясын 5 километрин 7 кубтан 12 кубка чейин көбөйткөнгө ошо арка массивине кошумча суу керек да. Ошону эметиш үчүн биз Дүйнөлүк банктын реабилитациялык программасына 5 километрин киргизип атабыз. Ал эми ошо Дюкерден чыгып, арка массивин асфальт эте турган 1800 гектар жердин эмесин Европа реконструкциялоо банкынын кароосуна киргизип атабыз. Биз республиканский бюджетке 2020 жылы ушу головной сооружениясын киргизип баштайбыз, Кудай буйрса. Эгерде сумма чоң болсо, бул кайсы жылга чейин бүтүп калыш керек деп пландатасыңар азыр? Буну биз 2023 жылдын аягына чейин бүтүрөбүз деп аракет кылып атабыз. Азыр республиканский бюджеттен дагы 200 миллионго быйылкы титулга киргизип атабыз. Ошол эл аралык финанс институттарынан каражат тартканда ошол чек аралаш айылдарды башка орунга койсоңор жакшы болот эле. Анткени ошол жерде эл менен жолукканда алар абдан көп контролдо. Ошон үчүн биз буну канчалык суммасы чоң болгонуна карабай, ошо бардык аракеттер жаза, инвестицияны дагы республиканский бюджетте да параллельно лотко 3 лотко өлтүрүп, ошону баштап ушу 3-4 жылдын ичинде бүтүргөнгө аракет кылабыз. Бул бар биздин контролубузда. Рахмат. Ошол биз барган депутаттар менен жолуккан элдин дагы эң негизги өтүнүчү Максат айылында ошол жанагы каналды ишке киргизүү болуп атат да. Кудай буйрса, март айында уже баштайбыз жумушту. Март айында башталса анда жакшы экен. Анткени биринчи кезекте ошо чек аралаш айылдарды коюшубуз керек. Анткени буга чейин мына электр мамычалары жок деп кайрылган Энерго холдингге кайрылсак, Айтмамат Назаровго рахмат. Дароо элдин өтүнүчүн мындай аткарды, жеткирип берди. Эми сиздер дагы ушул таза сууга март айында кирсеңиздер, ошол чек аралаш айылдарды бир мындай инфраструктурасын өнүктүргөнгө жакшы болот эле. Рахмат.